Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Сайкоргон айылынын 72 жаштагы тургуну кутурмадан каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад райондор аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Барихан Эшенкулов азаттыкка билдирди. Анын айтымында кутурмадан каза болгон жаран гипертонияга байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. 1-сентябрда Базар Коргон аймактык ооруканасына кайрылып, адегенде терапия бөлүмүнө жаткырылган. Терапия бөлүмүнө жаткырылган соң 23 саат өткөндөн кийин бейтап деми кыстырып жатканын айтып, дене табы көтөрүлүп, алы куруп коркуу сезимдери пайда болгон. Дарыгерлер чогулуп консилиум өткөрүшүп, инфекционист чакырылат. Кутурмага күмөндөөлүп, жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылат. 2-сентябрда облустан биз да бардык. Суудан, шамалдан, жарыктан, үндөн коркуп, оорунун белгилери ачык байкалып калган экен. 3-сентябрда шилекей агып, коркуусу күчөп, ошол күнү каза болду. 4-сентябрда санитардык эрежелерди сактоо менен дарыгерлер жууп тазалап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда маркум жерге берилди, дейт Эшенкулова. Маалыматка караганда, каза болгон кишинин баласы быйыл апрелде талаадан күчүк таап алып, үйүнө алып келген. Болжол менен 15-20 күндүк күчүк үйгө келген коноктун бутун каап алган. Үй ээси аны байлап жатканда анын оң колун капкан. Күчүк тиштеген колун аракка жууп коюп, ошол бойдон жүрө берген. Күчүктүү ээлери 2 адамды тиштеди деп өлтүрүп, айылдын четине ыргытып жиберишкен, деп билдирди Эшенкулова. Маркум менен чогуу жашаган 3 кишиге кутурмага каршы вакцина сайылды.